Сузак районунда Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү келди. Бул жерде иш-чаралар болууда. Суроо жооптор болду, аябай жакшы болду. Биз дагы катышып чыктык азыр. Айыл чарба, дыйкан чарба, мал чарба жөнүндө суроолор болду көбүнчө. Ушу негизи мага жакты. Айыл карапайым эл менен биргелешип иштеп атканын көрүп аябай жакты мага. Бүгүнкү күнү мына Сузак районунда, Жалал Абад областында ушул айыл чарба министрлиги жана органикалык айыл чарба департаменти боюнча келишип ушул элге абдан жакшы маалыматтар берилди. Мисалы үчүн айыл чарбасында кандай элге жагымдуу, мындайча айтканда льготалык жактан айыл чарба тармагына насыя берүүлөр боюнча айтылды. Бул жерде банктардын дагы өкүлдөрү болду. Андан сырткары жайытты кандай пайдалануу керек? Суу катышуулардын жайпап сугарбастан биз уже сууну жакшы үнөмдөш үчүн тамчылатып сугаруу, чачыратып сугаруу технологияларын өздөштүрүү боюнча кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ушулар боюнча маалымат айтылды. Анан айта кетчү нерсе, органикалык айыл чарбасы боюнча дагы абдан жакшы маалыматтар айтылды. Негизинен Кыргызстан дүйнө жүзүнө органикалык продукциясы менен атаандаштыкка чыга алат. Ушул жагынан дагы алганда департаменттин органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча элде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Жөн эле экспортко чыгуу менен эмес, ички мамлекеттик ички базарга дагы кепилдик, өз ара кепилдик берүү системасы менен дагы органикалык продукцияны өндүрсө болот деген ойлор, сунуштар айтылды.